Бүгін орчундуу маселелерден бири күйөөсүнө кыянат кылган аялды кандай билсе болот, кантип билсе болот деген суроонун негизинде негизи эле урматтуу мекендешим, кыянат кылган адам, кыянатты коомдогу жашообузда болуп жаткан кыянаттар, достун сатып кеткени, жолдошубузун сатып кеткени, кээде жакын бир тууган деп ишенип жүргөн адамдардын кыянат кылып кеткени негизи эле урматтуу мекендешим, ар дайым эң чоң нерсе, эң чоң ката нерсе, алдыңда ар дайым ак деп билип жүргөн нерсең кара болуп чыкса, бул эң коркунучтуу нерсе. Неге? Себеби сен аны өмүрүңдү берип койдуң да. Ага сен өмүрүңдү берип койдуң. Күзгө карасаңыз, урматтуу мекендешим, күзгө карап бардык нерсени жоготуп, мээңизди пустой калтырып, бош калтырып, эч нерсени ойлобошуңуз керек. Күзгө карайсыз, эч нерсени ойлобогонго аракет кыласыз. Ушундай кылгансызбы эч? Муну мен ар бир адамга кеңеш берет элем, ушул нерсени кылыңыз. Күзгө караңыз дагы, эч нерсени ойлогонго аракет кылбаңыз. Бала чака дейсиз, үйүмө семья дейсиз, кызымды кимге берем, баламды кантип үйлөйм, үй жай кантип кылам, башка маселелер өтө көп болуп келе берет. Жок. Бардыгын токтотуңуз да күзгө карап, эч нерсени ойлобостон ойду пустой калтырыңыз. Ошондо 1 мүнөт 1 күндөй өтөт. Убакыт өтпөй калат. Себеби ой жок да. Кийин барып бул дароо болуп кетиши кыйын. Албетте дароо болбойт. Акырын барып ушул нерсеге үйрөнсөңүз, урматтуу мекендешим, мээдеги ойлорду не кыла аласыз, сортировка кылганды үйрөнүп каласыз да. Мынау мага керектүү, мынау керексиз, кулактын да, көзүн да фильтри болуп калат. Ошо фильтрден керектүүсүн алып, керексизин сыртка таштай турган болуп каласыз. Сезимдерди сыртка чыгарып аласыз да. Азыр биз не болсо ичибизге жутабыз го, жүрөк кыйнап, нагрузка келтирип, башка кылып ичибизге ала беребиз ар бир нерсени. Ичке албай турган болуп каласыз. Качан сиз оюңузду башкара билгенде? Ойду кантип башкара билесиз? Ошол күзгө карап күн сайын тренировка кылсаңыз азырдан, бул барып чоң натыйжаларды берет. Кантип кыянатты билсе болот? Америкага окумуштуулар ушундай жыйынтык чыгарыптыр. Эмне жыйынтык чыгарыптыр? Күйөөсүнө келип өзү биринчи уруш баштаса, деп тийише берсе, демек бул өзү кыянат кылып жүрөт. Өзүнүн кыянатын билдирбештик үчүн бул биринчи таш атат деген маанини билдирет. Деп телефондон биринчи текшере берсе, жок, урматтуу мекендешим, бул Американын чыгарган нерсеси. Биз бирок алардан үлгү албайбыз. Үлгүбүз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Алардын кинолорун эле карасаңыз, бүт сойкулук, мусулман өлкөлөргө келип, 90 жылдан кийин кинолор бүт келип, мусулман өлкөлөрдө батыр болуп кайра кеткен учурлары, сойкулукту, кыянатты, үйбөсүнө келип бирөөнү атып өлтүрүп кетет, анан барып ошону өлтүрүп келет. Бүт өч алууга чакырат да. Таза киносу жок. Статистика боюнча дагы карасаңыз, кыянаттын эң көп жагы ошол жактарда. Бирок, урматтуу мекендешим, биздин үлгүбүз алар эмес, биздин үлгүбүз арабтар эмес, биздин үлгүбүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Негизи эле кыянатты кантип билсе болот? Кудайга кыянат кылган адам баарына кыянат кылат, урматтуу мекендешим. Бул аял эмес, бул эркек эмес, бул тааныш эмес, бир тууган эмес, айырмасы жок. Кудайга кыянат кылып жатабы? Ал ким, урматтуу мекендешим? Кудайга кыйнап, ал сенин досуң эмес, башкаң эмес. Кудайга кыянат кылып жаткан адам уадаларды берет, башка кылбайм деп кайра кыла берет. Демек, Кудайга кыянат кылган адам баарына кыянат кылышы мүмкүн экен. Ушундан коркуш керек экен, урматтуу мекендешим. Ошондуктан да турмушка чыкканда, дос тандаганда имандуу менен, турмуш курганда имандуу менен, бардыгы имандуу менен бол дейт. Неге? Себеби Кудайдан корккон адам бардык жерде ак болот. Ак болот, урматтуу мекендешим. Закон бар жерде милициядан коркуп бир уруулукту кылбай коюшу мүмкүн, бирок чөлдө милиция жок, закон жок жерде ал каалаган нерсесин кылат. Жапайычылык, жырткычтык сыртка чыгат. Неге? Милиция жок, камера жок, ошондуктан. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, имандуу менен дос бол, имандууга турмуш кур, имандуу деген бекеринен эмес. Албетте, күзгүгө карай алган адам, өзү менен сүйлөшө алган адам, өзүн кээ бир адамдар бар, күзгүгө карап алып, сыймыктанып, бир күнөө иш кылат, бир жаман иш кылат, күнөө иштерди кылат, кыянатты кылат, зинаны кылат, анан кеңири жыртаңдап күлүп жүргөндөр, ха деп күлгөн звуктар, үндөр өтө коркунучтуу угулат. Эми болушум ушулдай деп коет. Же Кудай кечирет да мени баары бир деп ушинтип коркпой жүргөндөр бар. Кайсы арыңызга, кайсы кибир бар сизде, болушум ушул деп атасыз. Болушуңуз ал эмес, сиз өзгөрөсүз. Пенде ар дайым өзгөрүүчөн. Бир учурда бир калыпта турбайт, урматтуу мекендешим. Мен жана күзгүнү мисал келтиргендей, ой жок болду, дым болуп, бир минутаңыз бир күндө өткөндөй. Неге? Кыяматта, урматтуу мекендешим, бардыгы турушат. Бир эле ой болот, бейишке кирейин. Тозоктон Кудай өзү сактасын. Бир эле ой мээсин тоңдуруп коет, башка ойлорду ойлогонго убактысы да немеси дагы жок. Ошондуктан ал жер коркунучтуу.
Ошондуктан ары кыл бери кыл деп калат адамдар. Күтүү негизи өтө кыйын маселе. Жашоодо негизи эле урматтуу мекендешим карасаңыз, акчадан дагы маанилүү нерселер көп. Ишенч, махаббат, сүйүү, өтө көп нерселери бар биз көрбөгөн. Тынчтык, көңүл тынчтыгы, өтө көп нерселери бар. Кош болой тынчтык деп коет го. Өтө көп нерселер бар, ошону биз билбейбиз да. Эгерде бул нерселер болбогондо, эгерде бул нерселер акчадан көрө ылдыйраак тепкичте турганда, чындыгы байлык акча боло турган болгондо, адабиятчылар, жазуучулар, эң күчтүүлөр, мөминдегендердин бардыгы бул жерде эмес, акчаны кыпыйтып жаткан болот эле. Бирок көп мөминдегендердин алар акча үчүн эмес, көп учурда Аллах үчүн аракет кылган да. Ошондуктан да аты өчпөй тарыхта калган. Көп учурда нафс ойноп коет. Нафска каршы чыга билүү бул негизги эркектин чындыгы намустуу аялдын иши болуп эсептелет. Кээде урушат, күйөө менен эркек урушат, аял менен күйөөсү урушат. Ушул урушуулар кандай мааниде жакшы, кандайдыр бир мааниде жакшы. Неге жакшы? Эч бир уруш болбосо, эч бир келишпестик болбосо, эч бир кызганычтан айнан сөздөр болбосо, демек ортодо эчтеке жок. Бир нерсе болуп чокушуу болуп атабы, демек кызганыч бар. Эр берүү, жан берүү деп коет да. Ар кандай кызганычтар бар. Ошонун айынан, махаббаттын айынан, сүйүүнүн айынан келе турган урушуштар, булар дээрлик жакшы. Бирок ошол махаббаттын эмес, чындыгы ачуунун айынан, газап арттан келе турган уруштар бул жаман, урматтуу мекендеш. Бул ортодо эч нерсе жок. Жоготоюн бири-бирин деп атканы да. Ошондуктан урматтуу мекендешим, маани беришибиз керек, болушум ушул дебешибиз керек, ишенишибиз керек. Акчадан дагы маанилүүрөөк нерселер барлыгына карашыбыз керек экен. Көзгөгө карап сабак алышыбыз керек, ойлорубузду башкала беришибиз керек, жаман күмөндө болбошубуз керек. Эркек аялга, аял эркекке карата. Жаман күмөн эң жаман. Россиядан келип атасың деп кармап алам деп эшигиң дуп эт, түнү 2-де коркутуп кирип келбе. Өз белги берип кел, урматтуу мекендешим. Кээде кайнаталар адашат, кээде башкалар адашат, кайненелер адашат, бардыгы адашат. Ошо адашуунун айынан үй бүлөлөр талкаланып кетпеш керек. Кыйынат кылбаш керек. Эркек аялга, аял эркекке.